Саламатсыздарбы урматтуу Google сайт иштеп чыгуу боюнча сынактын катышуучулары. Бул үйрөтүүчү видеороликте биз сизге Google сайт түзүүнү үйрөтөбүз. Google сайттары бул акысыз хостингде веб-сайт түзүү үчүн колдоно турган акысыз жана жөнөкөй колдонмо. Google сайттар жаңыдан баштагандар үчүн өтө түшүнүктүү. Эгерде сизде сайт түзүү боюнча тажрыйбаңыз жок болсо, анда бул сиз үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Google документтерди, YouTube видеолорун колдонуп, веб-сайтыңызга каалаган тексттик таблицаны, презентация же сурамжылоо формасын жүктөй аласыз. Календар жана Google карталарын жайгаштырсаңыз болот. Ошондой эле Google-дан көптөгөн гаджеттерди колдонсоңуз болот. Google сайттарын колдонуунун негизги артыкчылыктары алардын колдонууга ыңгайлуулугу. Сайтты түзүү жана сайтты жайгаштыруу акысыз. Домен үчүн акчалай акысын төлөөнүн кажети жок. Сайттардын катарында колдонууга ыңгайлуу жана башка Google кызматтары бар. Ошондой эле телефондун экранында көрүүгө ылайыктуу. Google сайттагы негизги кемчилиги бул толук кандуу сайт эмес. Google сайттарында толугу менен сайттарды программалоо аркылуу мүмкүн болгон бардык мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу мүмкүн эмес. Google сайт сизге сунуш кыла турган шаблондордун бир нече варианттарынын арасынан бирин эле тандасаңыз болот. Google сайттарын колдонуп түзүлгөн сайттар колдонууга ыңгайлуу болгон шилтеме берилбейт. Жана тилекке каршы канчалык аракет кылбаңыз, Google сиздин сайтты издөө системасында эч качан көрсөтпөйт. Анткени Google сайт издөө системалары сизге керектүү сайттардын издей турган сөздөрүн камтый албайт. Мындан тышкары, сайттардын көлөмүндө чектөөлөр бар. 100 мегабайттан ашпашы керек. Бирок бул көлөм көптөгөн кызыктуу сайттарды түзүү үчүн жетиштүү болот. Чакан бизнестин, жеке сайттын жана жааматтык сайттын муктаждыктары үчүн Google сайттары эң ылайыктуу. Биздин сайтты түзө башташ үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биринчиден, sites.google.com веб-сайтын ачып, Google каттоо эсебиңиз менен киришиңиз керек. Google каттоо эсебин кантип каттоо керектигин биз видеодогу мурунку сабактан билдик. Google сиздерге сайттарынын эки версиясынын ичинен тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. Google сайттарынын эки версиясы бар: классикалык жана жаңы. Google сайттагы жаңы версия классикалык версиясына караганда бир азыраак функцияларды аткарат. Бирок ошол эле учурда жаңы версиясы сайттарды түзүү үчүн эң эле жөнөкөйүштүрүлгөн. Google сайттарынын классикалык версиясында 30дан ашык даяр шаблондор камтылган. Бирок алар мобилдик түзмөктөргө ылайыкташтырылган эмес. Ошондуктан сиздин сайт смартфондордо жана планшеттерде туура көрүнбөйт. Ушул себептен биз сайт түзүүдө Google сайттагы жаңы версиясын тандап алабыз. Бүгүнкү күндө жаштар компьютер жана ноутбуктарга караганда веб-баракчаларды смартфондордон көбүрөөк ачышат. Google өзү акырындык менен классикалык версиясынан баш тартууну пландап жатат. Google сайттарынын жаңы версиясында ар кандай стилдеги 6 даяр темалардын арасынан тандоо мүмкүн. Ар бир тема сайттын баракчасында түсү, ариптери жана фону үчүн жооп берет. Мисалы, сиз жеке блогуңуз үчүн теманы тандап, видеоңузду жана сүрөттөрүңүздү түздөн-түз баракчага жайгаштыра аласыз. Же өзүңүзгө жаккан башка теманы тандасаңыз болот. Google сайттарынын жаңы версиясында даяр темаларды ыңгайлаштырууга болот. Көрсөтүлгөн палитранын жардамы менен теманын түстөрүн өзгөртө аласыз. Же кошумча түстөр арасынан жаккан түстөрдү тандасаңыз болот.
Ошентип биз Google веб-сайтына кирип, сайтты редакциялоо үчүн салыштырмалуу жөнөкөй эки панелди көрүп жатабыз. Биринчиси сайттын оң жагында жайгашкан, экинчиси сайттын баракчасынын үстүнөн көрө аласыз. Башка популярдуу Google кызматтарында эле Google сайтынын жаңы версиясы баракчадагы ар кандай объектилерди сүйрөө жана таштоо негизинде иштелип чыккан редакторун колдонуу абдан жеңил. Эгер сиз башка Google кызматтары менен, мисалы документтер жана презентациялар менен тааныш болсоңуз, анда Google сайттарын түзүүдө кыйынчылык болбойт. Сайтты түзүүдөн мурун биз кандай мазмунду жайгаштырууну кааларыбызды, кандай бөлүмдөрдү пландаштыргандарыбызды жана сайтты канча бетке ээ болушун түшүнүшүбүз керек. Албетте, сиз каалаган убакытта баарын өзгөртө аласыз жана өзүңүздүн сайтыңызга өзүңүздүн каалооңуз боюнча чексиз ирет кайталай аласыз. Келиңиз, процессти жакшыраак билиш үчүн жаңы сайтыбызды бош баракчадан баштап түзүп көрөбүз. Биздин алдыбызда сайттын бош барагы ачылат. Аны толтурушубуз керек. Сайттын дизайнын орнотуудан баштайлы. Оң жактагы куралдар панелиндеги темалар тактасын басып, өзүңүзгө жаккан теманы чыкылдатып базыңыз. Сунушталган темалардын бардыгын колдонуп көрсөңүздөр болот. Өзгөртүүлөр ошол замат баракчага чагылдырылат. Эң лайыктуу теманы тандап алсаңыз жана натыйжасы сизге жакса, аны калтырыңыз. Өзгөртүүлөр автоматтык түрдө сакталат жана атайын кнопканы басып сактоо кажети жок. Бул жерде сиз тандалган темада сунушталган түстөрдү жана тексттердин шрифттерин тандай аласыз. Тилекке каршы ар бир тема сунуштаган түстөрдүн жана шрифттердин саны чектелүү. Бирок сунушталгандардын арасынан ыңгайлууларын тандап алсак болот. Бардык өзгөрүүлөр баракчада дароо эле көрүнүп турат. Биз ылайыктуусун тандап калтырабыз. Өзгөртүүлөр автоматтык түрдө сакталат. Эгер тандалып алынган тема менен сунуш кылынган фонун жактырбасак, биз аны бизге ылайыктуу өз фонубуз менен өзгөртө алабыз. Ал үчүн компьютерибизден сүрөт жүктөп алабыз же башка жолдорду колдонобуз. Мисалы, сунушталган галереядан ылайыктуу фон тандаңыз. Интернетте жайгашкан жаккан сүрөткө шилтеме аркылуу сайтыңызга фонду жасасаңыз болот. Бул үчүн интернеттеги табылган өзүңүзгө жаккан сүрөттү компьютердик мышканын оң баскычы менен чыкылдатыңыз. Сүрөттүн URL көчүрүү опцияны тандап, көчүрүлгөн шилтемесин сайтыңыздын фонунда жайгашкан сүрөттү өзгөртүү деген баскычты басып, сүрөттү тандоо опциясын тандап алыңыз. Андан соң URL аркылуу баскычын басып, пайда болгон атайын талаага көчүрүлүп алынган жаккан сүрөттүн шилтемесин чаптаңыз. Бул ыкмада бир топ артыкчылыктар бар. Мисалы, сиз башка бирөөнүн же интернет клубдагы компьютерин колдонуп сайт жасай турган болсоңуз, анда компьютерге сүрөттөрдү сактап колдонуунун кажети жок. Сайт бөлүмүнүн фонун өзгөрткөндөн кийин, фонго туура келтирүү функциясы автоматтык түрдө жанат. Текстинин түсү оңой окууга ылайыкташтырылып өзгөрүлүшү мүмкүн. Сайттын жогорку сол бурчунда сиз логотипти жана сайттын атын орното аласыз. Бул иш-аракет милдеттүү эмес жана каалаган убакытта жасалышы мүмкүн. Андан кийин биз баракчабыздын кийинки бөлүмдөрүн толтуруп баштайбыз. Бош баракчаны толтурууга жардам берген негизги куралдарды карап чыгалы. Бардык куралдар оң жакта куралдар панелинде жайгашкан. Негизги шаймандардын ичинен биринчи текст киргизүү, экинчи сүрөт жайгаштыруу, үчүнчү интернеттен объектилерди киргизүү, төртүнчү Google дискте сакталган файлдарды жайгаштыруу. Сунушталган негизги шаймандардын ичинен керектүүсүн жана ылайыктуусун тандап, сайттын бөлүмдөрүн толтурсаңыз болот. Бул сайттын бөлүмдөрүн иштеп чыгуу процессин жөнөкөйлөтөт, ошондой эле убакытты үнөмдөйт.
Панелдин ылдый жагында жайгашкан дагы башка шаймандар бар. Аларды биз ушул видео сабакта кийинчерээк талкуулайбыз. Биздин сайтка кандайдыр бир текстти киргизип, мисалы сайттын баяндамасын киргизүү керек деп элестетип көрөлү. Бул үчүн оң жагындагы куралдар панелинде текстти киргизген куралды тандаңыз. Биз аны чыкылдатып басып, сайттын баракчасында текст киргизишибиз керек болгон терезечеси пайда болот. Даярдалган текстти ушул жерге көчүрүңүз. Тилекке каршы бизде текстти редакциялоо мүмкүнчүлүктөрү көп эмес. Биз кыла турган нерсе тексттин тамгаларынын өлчөмдөрүн сунуш кылган 5 өлчөмдүн арасынан тандап алуу мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, баш жазуу үчүн эң эле чоң өлчөмдү тандайбыз. Ал эми эң кичинеси маанилүү эмес маалыматты жайгаштыруу үчүн ылайыктуу. Эскерте кетейин, телефонуңуздун экранында чоң шрифт экрандын бардыгын ээлейт. Ошондуктан тексттин тамгаларынын чоң өлчөмүн тандоодон этият болуңуз. Мындан тышкары, текстти бир нече функцияны колдонуп өзгөртсө болот. Менин кеңешим бардык функцияларды өз алдынча колдонуп көрүңүз. Эгер сиз кандайдыр бир функциянын максатын түшүнбөсөңүз, анда бул видеого комментарий калтырыңыз. Биз болсо бардыгын сизге түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Тилекке каршы ар бир функция жөнүндө сүйлөшүү бир гана видеонун чегинде камтоосу мүмкүн эмес. Тексттин сол жагында жайгашкан 3 пайдалуу функциянын белгилерин көрө аласыз. Алар мисалы бөлүмдүн фонун өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бөлүмдүн түсүн тандоого же сүрөт түрүндө башка фон кошууга жардам берет. Бөлүмдүн фонун өзгөртүү ыкмаларын биз бир аз мурун карап чыкканбыз. Бөлүктөр үчүн арткы пландагы сүрөттөрдүн санын чектөө керек. Анткени сайттын бетинде канчалык көп сүрөттөр болсо, сайтты жүктөөгө ошончолук көп убакыт кетет. Эгерде дагы ошондой окшош бөлүм керек болуп калса, аны кийинки функцияны басып, окшош дагы бир бөлүмдү сайтка кошо аласыз. Эгер бөлүм керексиз болуп калса, анда аны толугу менен жок кыла аласыз. Сүрөттөрдү сайтка кыстыруу курал менен тез жана оңой киргизсек болот. Куралды чыкылдатып басып, сизге компьютерден сүрөттү жүктөө же галереядан Google Диск жана интернетке жайгаштырылган сүрөттүн шилтемесин киргизүүсү сунушталат. Эгер сиз даяр бөлүмдүн шаблонун тандап алсаңыз, анда жөн гана жээкчелерди чыкылдатып басып, текстти, сүрөттөрдү же документтерди Google Диск аркылуу веб баракчаларга кошушуңуз керек. Мындан тышкары Google Дискте сакталган файлдарга же документтерге же интернеттеги башка сайттарга шилтемелерди кантип киргизүүсүн карап алалык. Интернеттен объектилерди киргизүү функцияны тандап, аны жасоо оңой. Бул үчүн атайын функцияны тандап, чыкылдаткандан кийин пайда болгон терезенин ичине башка сайттын шилтемесин киргизиңиз. Натыйжада сайттын сүрөтү пайда болот жана бул сүрөттү чыкылдатуу менен биздин сайттын колдонуучулары сунушталган сайтка кире алышат. Бардык киргизилген объекттерди бөлүмдөн бөлүмгө оңой жылдырып, алардын өлчөмүн өзгөртө аласыз. Google Дискте жайгашкан файлды ошондой эле сайттын бетине киргизүү мүмкүн. Ал үчүн Google Дискке жайгашкан файлды ачып, бөлүшүү функциясын тандап алыңыз жана шилтемесин көчүрүңүздөр. Ал шилтемени көрсөтүлгөндөй терезенин ичинде көчүрүңүздөр. Натыйжада сайттын бетинде жаңы объект пайда болот. Google Дискте сакталган файлдарды кыскартуу үчүн оң жагындагы куралдар панелине Google Диск сүрөтчөсүн тандаңыз. Ачылган кыстырмадан сиз Google Дисктеги бардык жайгашкан файлдарды көрө аласыз. Документти же файлды тандап, аны чыкылдатып, андан кийин төмөндөгү чаптоо баскычын чыкылдатыңыз. Ар кандай файлдар менен тажрыйба жасап, ар бир файл же документ сиздин сайттын бетинде кандайча чагылдырылгандыгын көрүңүз.
Башка сайттардын шилтемелерин мурунтан эле сайттын бетинде киргизилген сүрөттөргө же тексттерге кыстырсаңыз болот. Ал үчүн тексттин же сүрөттүн үстүнө басып, сүрөттүн же шилтеменин үстүндө пайда болгон объекттин куралдар тиркесине шилтеме белгисин тандап, атайын сапта башка сайтка шилтемени киргизүү зарыл. Сайттын бетинде буга чейин түзө алган нерселерибиздин бардыгын алдын ала карап көрөлү. Бул үчүн жогору жагындагы курал панелинде жайгашкан алдын ала көрүү баскычын тандап, алдын ала көрүү режимине өтүңүз. Көргөндөн кийин алдын ала көрүү режимин жаап, жакпай калган сайттын бөлүмдөрүн же объектилерин өзгөртүңүз. Ошондой эле оң жагында жайгашкан куралдар панелинде сайтты кызыктуу кылууга жардам берген төмөнкү куралдар бар. Биринчиден бул бүктөлүп ачылуучу текст. Башкача айтканда, жебени чыкылдатканда гана пайда болгон текст. Ал сайттын бетиндеги орунду үнөмдөп, көп көлөмдүү текстти жакшыртууга мүмкүндүгүн берген функция. Экинчиден бул мазмуну. Эгерде баракчада көп маалымат камтылса, же бир эле баракта көп бөлүмдөр болсо, анда сайттын колдонуучулары мазмунун пайдаланып, керектүү бөлүмдөргө бат өтүүгө көмөктөшкөн функция. Мазмун автоматтык түрдө ар бир бөлүмдөн баш жазуусун киргизгенден кийин эле өзүнүн өзү толот. Үчүнчүдөн сүрөттөрдүн карусели. Бейкиндикти үнөмдөө менен көптөгөн сүрөттөрдү жайгаштыра турган кызыктуу функция. Төртүнчүдөн бул баскыч. Башка барактарга өтүү же файлдарды ачуу үчүн сайтка баскычтарды койсоңуз болот. Бешинчиден бул бөлгүч же бөлүүчү тилке. Сайттын бөлүмдөрүн бөлүп көргөзүүгө жардам берет. Алтынчысынан бул объект киргизүү. Бул функцияны тандаганда сайттын бетинде бош объект пайда болот. Аны Google дискке жайгашкан сүрөт, документ же файл менен же башка сайттын шилтемесин киргизип толтура аласыз. Жетинчиси бул YouTube видеосун киргизүү. YouTube сайтынан өзүңүздүн сайтка бөлүшкүңүз келген видеону киргизүү оңой функциясы.
Мындан тышкары бул куралдар панелинде календарларды, карталарды, документтерди, презентацияларды жана башка Google документтерди киргизүүгө мүмкүнчүлүк берген дагы бир нече куралдар бар. Келгиле, алардын ар бири кандайча иштерин көрөлү. Эми биздин сайтка дагы барактарды кошолу. Аны абдан ыңгайлуу барактарды кошуу функциясын колдонуу менен ишке ашырсак болот. Ал үчүн оң жагындагы куралдар панелинен барактар тактасын тандаңыз жана төмөндөгү плюс белгисин басыңыз. Ачылган терезеде жаңы барактын атын коюңуз. Натыйжада жаңы барактар пайда болот. Жаңы баракчаны биринчи негизги баракчагыдай толтура баштайбыз. Сиздин сайтыңызды иштеп бүткөндөн кийин барактын жогорку оң бурчундагы жарыялоо баскычын чакылдатып басыңыз. Акысыз субдомендин колдонуп, сайтыңыз үчүн веб дарегин тандаңыз. Сайтты жарыялагандан кийин сиз сайтты түзөтүүнү уланта аласыз. Өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин жарыялоо баскычын чыкылдатып, бардык өзгөрүүлөр сиздин сайттын конокторуна көрүнөт. Өзүңүздүн сайтыңыздын шилтемесин бөлүшүү үчүн жогору жагындагы панелде шилтеме белгисин басып, пайда болгон сайттын шилтемесин көчүрүңүз. Сиз бул шилтемени сайтка кирүү үчүн башкалар менен бөлүшсөңүз болот. Эгерде сайтты иштеп чыгууда бир нече адам катышса, анда биргелешип сайтка өзгөртүүлөрдү киргизүү мүмкүн. Ал үчүн үстүңкү панелде башкалар менен бөлүшүү функциясын тандап алыңыздар. Биринчиден, эгерде сайтты толтурууга катыша турган адамдын Google эсеби болсо, анда аларды атайын терезеге киргизип койсоңуздар болот. Же болбосо, сайттын шилтемесин бөлүшүү аркылуу башкаларга сайтты өзгөртүүгө уруксатты берсеңиздер болот. Албетте, бир кыска видеодо сизге Google сайтынын куралдарынын бардык өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берүү кыйын. Биз сайттын кызыктуу мазмунун иштеп чыгууда сайттын ар кандай куралдары менен тажрыйба жасоого кеңеш беребиз. Эгерде сизде суроолор болсо, анда видеого комментарий калтырыңыз. Биз аларга жооп берүүгө аракет кылабыз.